саламатсыздарбы? Кайрадан түз эфирде трибуна программасы, аны мен Мимоза Жаныбек кызы алып барам. Билим берүү жана илим министри буга чейин Пакистан, Кыргызстандагы медициналык окуу жайларды кара тизмеге киргизгени боюнча маалымат таратты. Мына ошондон тарта коомчулук бул жагдайды түрдүү багыттан алып талкууга алып жатышат. Дал ушул темага байланыштуу бүгүн биз түз эфирде сөз кылабыз. Ал үчүн бизде студиябызда коноктор бар. Тааныштырып өтөйүн. Ош мамлекеттик университетинин ректору Кожобеков Кудайберди Капаралиевич, саламатсызбы? Жана ошондой эле Ош шаардык клиникалык ооруканасынын нейрохирургия бөлүмүнүн дарыгери Калыков Талант Сүйөркулович, саламатсызбы? Урматтуу коноктор, студиябызга куш келипсиздер. Алгач келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Эскерте кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Эгерде биздин конокторго сиздерде суроолор же болбосо сунуш пикирлер болсо, экрандагы байланыш номурлары аркылуу түз байланышка чыксаңыздар болот. Жана ошондой эле бизде WhatsApp номурлары иштеп жатат. Дал ушул түз эфирди ынтымактын YouTube каналынан дагы күзөтө аласыздар. Биз маегибизди улантабыз. Алгачкы суроону Кудайберди мырза сизге узатайын. Ушул кара тизме боюнча маалымат чыкты. Деги эле Ош мамлекеттик университетине бул маалыматтын тиешеси барбы? Деги эле канчалык чындыгы бар ушул нерсенин? Рахмат. Биринчиден ошол чындап эле акыркы айларда ушул Пакистан өлкөсү тарабынан бир аз ушул медициналык окуу жайлар боюнча сөздөр чындыгында боло баштаган. Буга байланыштуу ошол министрлик тарабынан атайын жыйналыш уюштурулуп, биз дагы катышканбыз. Эми бул маалымат боюнча бүгүнкү күндө ошол пакистандык студенттер жөнүндө сөз болуп атат. Ош мамлекеттик университетинде бүгүнкү күндө фактически 16 студент окуйт. Жыл сайын бир ошол 15-16 тегерегинде акыркы 4-5 жылда бүтүрүүчүлөр болуп келген. Эми жалпы менин оюм бул маалыматты мындай бир өтө резонанс катары кабыл алуу жакшы болбой калат деп ойлойм. Себеби бул каалайбызбы, каалабайбызбы, мамлекеттеги инвестициялык климат деп коет. Ошол чет өлкөлүк студенттер келип окуса, бул бир гана жогорку окуу жайларга контракт төлөп билим албастан ошол эле жерге канчалаган өзүнүн каражаттарын таштап кетип жатат. Экинчи маселе, ошол кара тизмеге киргизилди деген официалдуу кимдир бирөө тарабынан документ али чыга элек да. Бул баягы сөз болуп баштаганда эле уудуу болуп кеткен сөз атат да. Жалпы ошол билим берүүнүн сапаты эмне менен аныкталат? Бул баягы эреже, нормаларга ылайык, эл аралык нормаларга ылайык ар бир окуу жай ошол кайсы бир адистикти окуткандыгы үчүн лицензия алат, кабыл алганга укук алыш үчүн лицензия алып, ал эми диплом берүү укугуна берүүчү 5 жылда бир жолу аккредитациядан өтөт. Мына өзүңөр билгендей 17 жылдан баштап биздин республикада ушул аккредитация институту эл аралык тажрыйбага ылайык мурда мамлекеттик аттестация деп жүргөн болсо, азыр көз карандысыз аккредитация деп кирди да. Бул эмне? Көз карандысыз аккредитациялык агенттиктер бар. Жеке эч кимден көз каранды болбогон. Биз ар 5 жыл сайын ошол көз карандысыз аккредитациялык агенттиктерден өтүп, ошолор биздеги сапаттын бар экендиги жөнүндө сертификаттарды берет. Бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университети ошол эл аралык деңгээлде таанылган аккредитациялык агенттиктер тарабынан ошол 5 жылга институционалдык жана программалык деп коет, эки түрдүү жалпы университет өтөт, анан кайсы бир адистик өтөт. Ошол экөөсүнөн тең өткөн да. Рахмат, кечиресиз. Демек, Ош мамлекеттик университети бул тизмеге кирген жок деп айтсак болобу? Бул тизмеге кирген жок. Бул тизмеге кирген жок деп айта алабыз. Анан эгерде биздин ошол 15-16 балага эгер проблема жарала турган болсо, эртең мисалы бүткөндөн кийин биз тиешелүү документтер аркылуу аны биз кайсы мамлекетте болбосун коргоп алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Рахмат. Талант мырза, айтсаңыз, сиз ушул дарыгер катары көрүп жүрөбүз, билебиз. Анан ушул сиздерге ошол медициналык окуу жайларда окуган студенттер барышат, жумуш орундарына орношот, деги эле барганда ушул билим деңгээли кандай, мындай кыйналган учурлар болобу студенттердин? Же болбосо жумушка орношуп аткандардын? Саламатсыздарбы. Мен өзүм 2003 жылы мед институтта өткөнмүн. Иштегениме 17 жыл болсо, биздин группада окуп аткан мезгилде биздин тайпабызда бир Пакистан өлкөсүнөн студентибиз бар эле. Анан алардан ушул убакытка чейин мен көрө элекмин биздин больницаларда иштеп жүргөндөрүн. Көбүнчө мына мугалим катары калышат. Ош мамлекеттик университетинде сабак берүү тармагындачы. Анан бизде врач болуп ушул күнгө чейин мен өзүм учурат элекмин алардын иштеген жерлерин. Анан билим деңгээли, конечно, биринчи жагынан тил жагынан кыйналышат буларчы. Тил жагынан биз окуп жүргөндө көрүп жүргөнбүз Пакистан студенттер. Себеби алардын өзүнүн мекени эмес,
өзүнүн тили эмес, анан ошо тил жагынан бир аз кыйналат. Экинчи жагынан мына азыр айтып атасыздар, Пакистан өлкөсүнүн студенттери депчи, Ош мамлекеттик университети көбүнчө адашпасам бул мединститутка тиешелүү да, медиктер, медицина тармагында окуган студенттер. Булар окуу деңгээли биздин студенттерге караганда салыштырмалуу төмөнүрөөк, ачык айтыш керек. Биринчи жагынан ошол эле кайра эле айткан тил жагынан, экинчи жагынан мынау пособие буларга баягы китеп, ошол эле литература, ошол жагынан булар аксап келген. Анан атак немелери бар арасындачы, старательныйлары бар студенттер, баардыгы окубайт десек туура эмес, окуп жүргөндөрү бар. Анан мугалимдер деле бар. Булардын бүгүнкү күнгө чейин иштеп жүргөн менин билишимче. Жергиликтүү студенттерчи, мисалы жумушка орношууда сиздер мындай билим деңгээли, мындай иш баштап атканда эмнелерден аксашат, мындай өзүбүздүн эле Кыргызстандык студенттерди айталы. Көбүнчө бизде мисалы үчүн мединститутта 6 жыл окуп бүткөндөн кийин клинический ординатура деген базадан өтүш керек да. Клинический ординатура базасында өтүп атканда деле алар ошол жерде эле мындай айтканда сепарация терилет да. Кимиси хирургический циклга келет, кимиси терапевтический циклга. Көбүнчө бүтөрү менен көбү кетип калат бизден. Ошол. Эмне себеп болот алардын кетип калганына? Анысын мен билбейм. Менин оюмча, по-моему, аларда же окууга өтүү кыйынбы, же окуу немеси кыйынбы, контрагы кымбатпы, мен билбейт экенмин. Так маалыматым жок. Бирок көбүнчөсү 6-чы курсту аяктап эле көбү кетип калат. Өз мекенинечи. Мен билишимче. Рахмат, Кудайберди мырза, сиздерде ушул эл аралык медицина факультети бар, ушул аты аталып тургандай эле ушул эл аралык стандарттарга жооп береби? Негизи ушул студенттерге кандай шарттар түзүлгөн сиздердин окуу жайыңыздарда? Албетте талант айткандай ушул 2000-чи жылдардан баштап ошол пакистандык студенттер келе баштаганда биздин жогорку окуу жайларга, бизде дагы ошол 2002-чи жылдардан баштап бул тажрыйба башталган. Баягы биринчи башталган мезгилде булар өзүнчө факультетте боло алган эмес. Баягы өзүбүздүн кайсы бир группанын ичинде 1-2 студент болуп жүрүп, талант мырза айткандай, баягы кээ бир жерлерден алар кемчиликтер болуп калган. Анан биз акырындап олтуруп ошол 2000 канчанчы жылда 12-15 жылдары ошол атайын өзүнчө факультет кылып бөлүп, бул мамлекеттин дагы стратегиялык программалары бар да, билим экспорту деген. Вот ошол программанын алкагында атайын өзүнчө факультет ачып, өзүнчө здание куруп, өзүнчө лабораторияларды түзүп, мындай бир жаңы дем менен иш башталган. Бүгүнкү күндө ошол мен билгенден мен ишенимдүү айтып кете алам, ошол чет өлкөлүк студенттер үчүн өзүнчө түзүлгөн шарттар бүгүнкү заманбап талаптарга жооп берет. Болгону азыр кээ бир учурларда чет өлкөлүк студенттер дегенде, мисалы эми баягы мен туура түшүнүп атам да, Пакистан элчилиги дагы алар бир эле окубастан бул жерде жүрөт, кайсы бир жерде жашайт, көчөгө чыгышат, кандайдыр бир түшүнбөстүк болушу мүмкүн, өз ара түшүнбөстүк болушу мүмкүн, же болбосо алар студентмин деп коюп, мүмкүн башка жакта соода кылып жүргөн болушу мүмкүн. Ушундай бир жалпы проблема болгон учурда анан изилдеп олтуруп, булар окуйбуз, бирөө чакырып келсе мен окуйм деген маалыматтардан улам окуу жайларга асылып калгандай да. Чындап келгенде ал посольство деле бир 7000-10 000 студент жөнүндө сөз кылып атпайбы? Официалдуу азыр биз эсептеп көрсөк, окуу жайларда мына бизде 16, медакадемияда 200, дагы бир жерде 300 дегендей, бир ага өтө эле жетпейт да бул цифра. Ошон үчүн бул элчиликтеги жалпы проблемалардан улам, ошонун ичинде ушул окуу жагындабы дегендей маселе көтөрүлүп, акыркы мезгилде бизден атайын посольство кайрылып, тиешелүү ушул материалдык техникалык база боюнча маалыматтарды алды да. Ошол эле сиз сурагандай, кандай шарт түзүлгөн, эмнеси бар, кандай тилде окуйт, лабораториялардын кайсылары бар деген сыяктуу биз бүт барышынан аягына чейин маалыматты бердик. Ал ошол чет элдик студенттерге билим берген мугалимдер дагы атайын бир окутуулардан өтүп турушабы? Эми чет элдик бул өзүнчө бөлүнүп, өзүнчө факультет болгондогу негизги максат бизде ошол англис тилинде сабак берүү бул максат болгон да. Ошол 2005-жылдан бери бизде бир мындай атайын бир муун өсүп чыкты да. Англис тилде сабак берген биздин өзгөчө жаш муундагы окутуучуларыбыз. Бүгүн мына өзүңүздөр барып деле жаңылыктардан берип атасыздар, ошол баардык окутуучулар, айрыкча жаш поколения кадимкидей англис тилинде сабак берүүгө жетишти. Бул ошол мүмкүн эгер ушул эл аралык медицина факультети болбогондо, ал биздин мугалимдерге ал муктаждык пайда болбошу мүмкүн эле да.
азыр атайын бир топ жаш мугалимдер кошумча англис тил курска барып, студент мезгилинен барып катышып аракет кыла баштады. Демек алар мен бүткөндөн кийин ушул жакта иштеп калсам, мен тил билишим керек экен дегендей, бул бардыгыбызга мотивация болуп атат да. Мен дагы жетекчи катары убактым болсо англис тилчи үйрөнөйүн, эртең барып булар менен сүйлөшүп калышым мүмкүн дегендей ой пайда болот да. Демек бул билим берүү экспорту биринчиден булар бизге биздин жергиликтүү студенттерге караганда контракттын суммасын көп төлөйт. Чынын айтканда кээ бир учурларда биз ушулардын эсебинен мугалимдерибиздин айлыгын көбөйтүп, башка өзүбүздүн жергиликтүү студенттерди ушулардын эсебинен материал техникалык базасын чыңдаган учурларыбыз кеңири да. Ошон үчүн буга өтө менин оюмча этият мамиле жасашыбыз керек. Жалпы эле республикада баягы азыр инвестицияны качырбагыла дегендей эле биз буларды качырбай турган, эгер ушундай бир проблема чыкса, эч кимге чыгарбай чогулуп, олтуруп алып, талкуулап, кантип ушул ситуациядан чыгып кетебиз, ушул проблемадан деп сүйлөшкөнүбүз мамлекет үчүн менимче жакшы болот да. Талап мырза, ушул сиз деги эле ушул Кыргызстанда медициналык багытта билим берүүнүн деңгээлин кандай деп баалайт элеңиз? Жалпы ушул Кыргызстандачы? Негизи аябай жакшы, себеби бизге тарыхты карасак, биздин Бишкектеги мединститутубуз Харьковский мединститутунун бир филиалы болуп ачылган дейт. Согуш, улуу ата мекендик согуштан кийинки филиалы болуп ачылган, себеби ал жактагы ученыйлары Харьковдагы могул жакка келип бизде базироваться эткен дейт, Бишкекте. Эми бизди улуу агайларыбыз айтып берет бул боюнчачы. Анан Кыргызстандагы медициналык деңгээл өзү сапаты жакшы. Мен кошумчаласам болобу, Мимоза, бул ушул нерсени азыр жакшы түшүнүшүбүз керек болуп атат да. Билим берүүнүн сапаты кандай деп талантты кыйнап атабыз же башка бирөөлөрдү кыйнайбыз. На самом деле ошол азыр эми окуу жай көп, рынок шартында баардыгы билим берип атат. Ар бири өзүнүн берген билимин мыкты деп эсептейт да. Ошолордун жанагы укуктук жактан деле сапаты кандай дегенде, мисалы үчүн мен ошол жанагы эл аралык аккредитациялык агенттиктен аккредитациядан өттүк деп атпаймынбы? Ошол бир эле сертификат. Сертификатты берип, аккредитациялык агенттик бизди 5 жылга баалап, уруксат берген. Болду, башка эч ким ал окуу жайга 5 жыл ичинде сапатына күмөн санап, мындай бир орой эле бир нерсе болуп кетпесе, кокустук мындай сөз тийгизбеш керек да. Экинчи жагы, экинчи суроо туулат да, ал ким ал аккредитациялык агенттик? Кантип эле биз ага эмне үчүн ишенишибиз керек деген сыяктуучу. Эл аралык тажрыйбада бүгүнкү күндө Европада, Америкада дүйнөлүк атайын реестрлер бар да. Мисалы, медициналык билим берүүнүн дүйнөлүк ассоциациясы деген бар. Ассоциация здравоохранения всемирный деген. Ошол ассоциация тааныган аккредитациялык агенттиктердин тизмеси бар. Мисалы, алар айтат, биз эгер биз ишенебиз ушул агенттиктерге, ушулардан өткөн окуу жай болсо, биз ишенебиз, биз ошол коркпой ишке ала бергиле ушулардын бүтүрүүчүсүн деп сунуш кылабыз деп айтат да. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандагы катталган агенттиктердин арасында бир ошол дүйнөлүк медициналык ассоциацияга кирген бир агенттик бар. Бул Казакстандын НААР деген агенттиги. Биздин университет ошол агенттиктен аккредитациядан өткөн да. Демек, биз ал жанагы бүтүрүүчүлөрүбүздү ошол сертификат аркылуу чет өлкөгө айрыкча. Мисалы, биз эмне үчүн ошол эл аралык деңгээлдеги агенттиктерден өтүп атабыз? Биз биринчи кезекте бүтүрүүчүлөрүбүздү биздин Кыргызстан ичидеги гана рынок эмес, чет өлкөлүк рынокко даярдашыбыз керек да. Чет өлкөдө ол бизге окшогон университет дүйнө боюнча барат. Барганда ошол дипломдору канча өлкөгө таанылат? Ошону айтайын деп атам. Дипломдун кайсы өлкөдө таанылышы ошол өткөн аккредитациялык агенттиктин кайсыл деңгээлде таанылса, ошол деңгээлде таанылат. Мисалы, биз университет өткөн ар бир адистик аккредитациядан өтөт, анан жалпы университет аккредитациядан өтөт. Университет өткөн аккредитациядан ошол НААР деген агенттиктен өттү да, бул Кыргызстанда биринчи болуп биз өттүк. Ал эми адистиктер боюнча ошол атайын Кыргызстанда мен билгенден 7-8 азыр агентство болсо, ошодон 3-өөсүнөн биз өттүк, 2-өөсү Эднет, анан АОП деген агенттиктерден өткөнбүз. Бул агенттиктер өзүнчө европалык реестрде турат. Демек, диплом алгандан кийин балдар ишке орношкон Европага барса, ошол дипломун алар ачып карабайт. Тааныгандан кийин бул кайсы университет деп туруп, бул программаны кайсыл аккредитациялык агенттик аккредитациялаган деп сурайт да. Анын атын айткандан кийин алар базадан ошону карайт. Эгер баягы реестрде бар болсо, демек эч сомнениясы жок, ишке ала беребиз деп чечим чыгарышат да. Ошон үчүн биз ушуну бүгүнкү күндө өзү акырына чейин караганда 3 этап бар да. Биз мына ушул эл аралык тажрыйбанын 2 этабын жасадык.
лицензия, анан аккредитация, андан кийин сертификация деген түшүнүк бар. Азыркы мисалы таланттар ошол бүт врачтардын ассоциациясы биригип диплом алып барган кишини ишке кое берүү үчүн дагы тест ала баштайт. Мисалы азыр Индиянын же Пакистандын советинен тесттен өтпөй калыптыр, өтүптүр деп айтып атпайбы? Ошолор уже сертификация да. Иш берүүчүлөр кааласа, өздөрү ассоциация түзөт дагы, ошол ассоциациянын тестиден өткөндөн кийин гана биз ишке алабыз деп өзүнчө келишип алышат. Эгер ошол жерден өтпөй тура берсе, автоматтык түрдө ол студенттерге угат, бүтүрүүчүлөр угат, уже ошол окуу жайга уже тапшырбай коет эч ким. Ошол 3 кадам аркылуу биз сапатты өз ордуна коюп койсок болот да. Буюрса, мына кийинки этабында уже мына биздин ичибиздеги больницалар болобу, же бухгалтерлар болобу, же экономисттер болобу, баардыгы ошентип биригип алып, постепенно ушул нерсеге өтүшүбүз керек да. Рахмат. Анан кандай ойлойсуздар? Мисалы ушул бул маалымат деле жөндөн-жөн чыкпаса керек да. Мисалы ушул кара тизме дедик, башка дедик. Анан бул нерсе ушул баягы чет өлкөлүк студенттерге биздин кылган мамилебизден же болбосо буга чейин деле фактылар катталган да. Мисалы чет элдик студенттер сабалган, башка болгон. Ошол нерсе себеп болбой атабы? Талант мырза, кандай ойлойсуз? Мындай да, 2003-жылы мединституту бүтүп атканда биз негизи 97-жылы мединститутка тапшырганбыз, мына Ош мамлекеттик университетине. Ошондо бир сөз болгондо, бул дипломубуз башка чет өлкөлөрдө не котируется деген бир сөз чыгып кеткен да. Биз өзүбүз деле анда жаш элек, түшүнбөй элек бир окуп жүргөнбүз. Анан 2003-жылы мен бүтүп, Москва шаарына барып, ординатурага турукташайын дегенде, ал жерде Минобразованиядан учреждение, интеробразование деген бир учреждениясы бар экен. Билим берүү министрлигинин. Ал жерде дипломубузду тапшырдык, анан ал жерден отдельный сертификат берген да. Агайыбыз айткандайчы, соответствует ли стандарту, российскому стандарту дегенчи. Анан биз ошондо ойлонуп калдык, бизге бир сөз болду эле, биздин дипломубуз башка өлкөлөрдө не котируется деп атсак, жок, кийин мен да бар алып сертификатым, приравнивается к специалисту Российской Федерации деп берди. Анан агайыбыз айткандай, экинчи этабы бар экен, ошол эле сертификация. Биз ординатурага өтүп атып, дагы экзамен тапшырышыбызга туура келди. Бул жерде экзамен тапшырбайбыз, мисалычы. Ишке кирип атканда деле экзамен тапшырбайбыз. Ал жерде биз даже ординатураны бүтүп барсак, 160 саат нагрузка өтөт экенбиз. Андан кийин экзамен тапшырат экенбиз. Андан кийин гана ишке приступать эте алат экенбиз да. Азыр агай айткандай мен ушундай деп түшүндүм да. Сертификациясы калыптыр бияктын. Ал сертификациясы өткөндөн кийин уже любой мамлекет буларды тааный баштайт. После алигиндей окуп кел, мынанча саат нагрузка окутабыз деген сөз болбойт окшойт. Мен түшүнүгүм боюнча. Маселен, сиздердин оорукана ошол жумушка кабыл алып атканда деле ошол сертификация кабыл алынабы же кандай тартипте кабыл аласыздар? Бизде деле неме бар, нострификация бар. Мисалы үчүн, жок, кечиресиздер. Биздин мамлекеттик университеттен бүткөндөн кийин бизге ишке кирсе болот. Только баягы разрешительный системасы кандай болот? Мен аны бүгүнкү күндө сертификация жок. Сертификация бизде жок. Бул эми мыйзам чегинде кириш керек да. Мисалы көз карандысыз аккредитация деген дагы ошол мурдагы мамлекеттик аттестация дегендин ордуна атайын законго өзгөрүү кирип кирген. А сертификациядан мурун акыркы закондорго өзгөрүү киргенде квалификация, профессиональный стандарт деген түшүнүктөр кирген да. Бүгүнкү күндө ошол квалификация ар бир мисалы үчүн врачтын стандарты, главный врачтын стандарты деген сыяктуу ар бир кызмат орундун стандарттары түзүлүш керек да бүгүнкү күндө. Ким мисалы биз бүтүрүүчү болуп барганда эмнелерге соответствовать этиш керек деген. Өзү жогорудон ошол жактан бери жака карап келиш керек, а бизде окуп анан ишке барганда ошол нерсе. Бирок мына акыркы этабы ошол профессионалдык стандарттар кирди. Будан кийин уже ошол профессионалдык түзүлсө, мисалы больницанын ичинде ар бир кызмат орундун стандарты да эмне колунан келиш керек, мисалы отделениеге заведующий болуш үчүн же болбосо бир медсестра болуш үчүн, врач болуш үчүн дегендей. Ошодон кийин анан сиздер ошол больницалар уже сертификацияны киргизсе болот да. Себеби биз ушул стандартка туура келгендигин мынау тест аркылуу текшерип алабыз. Болду, бул билим берүүнүн сапаты дагы мындай комплексин караш керек да. Бизде көбүнчө баягы окуу жайларды деле тепкилеп атабыз, бирок окуу жайлар иш берүүчүгө кандай бүтүрүүчү керек, эмне результат менен баягы бүтүрүүчү бала керек дегенде кыйналып атышат да азыр. Барып иш берүүчүгө дагы түшүндүрө албай кыйналабыз. Бирок акыркы мына көз карандысыз аккредитацияда мына талант деле байкап жүрсө керек. Мисалы бизде аккредитациядан өткөндө мына областтык больницанын главврачы, шаардык больницанын главврачтары баардыгыны ошол эксперттер келип, ушул сиз берген суроолорду ошолорго беришкен. Кантип барып атышат, силерди база катары колдонуп атабы, практикага чыгып атышабы деген сыяктуу суроолорду берип, мурда баягы көбүнчө сандык индикаторлор болсо мамлекеттик аттестацияда
эмнең бар, канча компьютериң бар дегендей. А бул жерде именно сапаттык индикаторлор менен текшерип алуу мүмкүнчүлүгү жаралды да. Бул мына 17-жылдан башталган болсо, жакынкы 5-6 жылда бул өз ордуна коюп коет. Рахмат, азыр биз WhatsApp номурга келген суроолорго өтөлү. Кудайберди агай, саламатсызбы дейт. Медфактагы мугалимдер кандай болсо да сессияларда акча алуунун амалын ойлоп табышат, бербей койсо кычык таап кыйнашат дейт. Ал тургай майрамдарда подарка бербедиңер деп урушкандары дагы бар. Мына ошонун кесепетинен билим деңгээли төмөн болот дейт. Буга кандай жооп бересиз? Эми мен айтат элем да, азыр университет тарабынан мисалы болгон мүмкүнчүлүктү жасадык да. Ачык айкын, бесконтактный, электронный санарип бардыгын. Бирок адам фактору бул взаимный эки тарап тең мындай бир аң сезимдүү подход жасамайынча, мен эми ушундай айтат элем да, bunday elementler каттала бергидей да. Мисалы ошол студент же болбосо ошол ата-эне дагы эгер бизге кошулуп, бизге жардам бергенде, муну биз түп тамыры менен жок кылат элек. Бирок ар бир кадам сайын биз ушул нерсени жок кылыш үчүн аракет жасап атабыз да. Анан дагы бир комплексный мунун причинасы бар. Ошол балдар бүткөндө, мисалы үчүн мен кандай диплом алам, дипломумдун сапаты эртең иш берүүчү мени ишке албай койбойбу деген дагы ой жогудан болуп атат да. Эгер жана мен айткан сертификация, эгер иш берүүчү бүткөндөн кийин баягы тесттерди жасай баштаганда азыр сапаты жок ишке албай, алар студенттер ал мугалимди өздөрү эле тарбиялап коймок да. Бардыгы ошол оңой, кийин мен эптеп диплом алсам эле иш берип, ишке барып орношуп алганга менде мүмкүнчүлүк бар деген ишеним ичинде тургандыктан, мен үчүн окуп бергендей баягындай мамилелер жасап коюшат. Негизи студенттер сиздерге ачык айкын айта алышабы? Мисалы, мына мугалим мындай акча алып атат деген сыяктуу. Мына мисалы үчүн ар бир семестрден кийин, мына бир сессия бүткөндөн кийин эртең ушул семестрде окуткан мугалимдери боюнча анонимный онлайн анкетирование жүрөт. Ошол жерде бардык суроолор турат. Биз ар бири боюнча барып туруп талап коебуз. Ушундай фактыны мойнунан жетелеп, экөөнү алып келип беттештирсең, анан жок, биз адашып кетипбиз, андай болгон эмес эле деген учурлар бар да. Ошон үчүн муну мен туура түшүнөм, бул суроодучу. Мындай жок эмес, бар. Бирок бардыгы эмес, акырындап биз бул нерседен кутулушубуз керек. Ал эми толук кутулуп кетиш үчүн бүгүнкү күндө ошол комплексный бардыгыбыз аракет кылышыбыз керек болуп атат да. Мен чакырып кетет элем, ошол ата-энелер, студенттер бизге кошулуп жардам берсе, бул акырындап өз ордуна түшө турган маселе. Рахмат. Талант мырза, саламатсызбы дейт. Сизди билебиз, активист катары тааныйбыз. Эгерде окуу жайлардан сунуш түшсө, окутуучу болуп иштейт белеңиз дейт. Албетте иштеп беребиз. Бизде иштебейсизби? Жалпы суроо берейин. Азыр жогоруда айттыңыз, билим берүү жакшы эле депчи. Дагы жакшы кылыш үчүн кандай сунуштарды айтат элеңиз? Мындайда жогоруда айтып кеткен, агайыбыз айтып кеткен нерселерди мен дагы ичимде мындай топтолуп калган буктар бар да. Мен деле көзүм менен көрүп жүргөн. Кыскача айтып өтсөңүз. Кыскачасы мындай да. Окубай туруп, анан агайга өзү пара берип, анан алып атып туруп, анан чыгып туруп мен мынанча бердим деген студенттер арбын көп. Анан арасында да жок эмес, бар. Мындай окуп туруп, мындай аракетчилдерди эле жыгып койгондар бар. Бул системаны эми буюрса азыр эми эмнеге кетип атат? Мына бүт революциялар болуп атат, ачык айкын болуп атат. Азыр мына кыргыз мамлекетинде бар жок эле ачык болуп калды буюрсачы. Эми агай айткандай, тиги студенттер, ата-энелер, мугалимдер бир мындай келишип туруп, давайте мындай кылайлы деп эле ортого коюш керек бул нерсеничи. Анан өчөшүп алат, мындай айтсак мындай болот деп коркуп жүрүп, мына биз деле өткөнбүз ондончу. Биз маалыбызда окуу сәл кыйыныраак эле, наоборотчу. Агайдын көзүнө карап, саламдашсак салам бербесе деле ыраазы элек. Азыр башкача негизи көрүп атабыз. Азыр наоборот агайлар салам берет студенттергечи. Студенттер окубайт азыр. Сабат өтө мына түшүп кеткенде кийинки студенттерден, я не всем говорю. Анан окубай туруп акча берип алып туруп, анан биз акча берип атабыз, туура эмес. Кыскача айтып өтсөңүз, агай ушул анонимдүү түрдө анкеттирлөө жүргүзүп атабыз деп атасыз. Ошонун негизинде бир чара көрүлдү мугалимдерге, канча мугалимдерге эгер болсо? Сөзсүз мен так цифраны айта албайм, бирок бул жерде дагы мындай жагы бар да, укуктук жагы бар. Биз көбүнчө ушул биринчи этабында жанагы анкетированиеден кийин ар бир жетекчиге берилет. Ошол конкреттүү мугалимге мына сен жөнүндө мындай маалымат болуп атат деп. Кийинки семестрде эгер оңол болсо, унан уже кийинки этаптарга өткөрүлөт да. Эгерде биз дароо ошого менен барып туруп аны бир нерсе жасасак, жанагы юридикалык жакка барганда же болбосо бир органдар келип текшергенде ал жок, баягы далилденбеди деген эмелерге барат да. Ошон үчүн бул анонимдик анкетирлөөдүн негизги максаты ошол профилактика. Анан ар бир мугалимдин өзүнүн жүрөгүнө жеткирүү, көзүңдү ач.
сен жөнүндө элдин пикири мындай деген сыяктуучу. Бул эми мурда практикаланган эмес, бирок азыркы учурда ошол ар бир кадам сайын болуп кетип баратат да. Көпчүлүгү жөнүндө бизде уже топтолуп калган маалыматтар бар. Акырында олтуруп бул тиешелүү чечимдер кабыл алынат. Албетте буга ошол студенттер дагы ошол кийин жанагы моменти келгенде биз тарап болуп туруп бериш керек да. Рахмат, урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт дагы келип жетти. Дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн медицина багыты боюнча, билим деңгээли боюнча сөз кылдык. Кыргызстандагы окуу жайлар кара тизмеге кирди деп кооптонбой эле койсок болот. Алдыда дагы бул тууралуу маалыматтарды сиздерге маалымдайбыз. Эфир аркылуу амандыкта көрүшөлү, саламатта калыңыздар.